Дүйшөмбү 22 февраль премьер-министр Улукбек Марипов Бишкек шаарындагы калкты тейлөө борборлорунун бирине пландан тышкаркы текшерүү менен барды. Өкмөт башчы Бишкек шаарында жана жалпы эле республика боюнча тейлөө борборлорунун санын көбөйтүүнү, ошондой эле бардык калкты тейлөө борборлорунда кезек күтүүчү жарандардын ыңгайлуулугу үчүн шарттарды жакшыртууну жана мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн сапатын жогорулатууну тапшырды. Президент Садыр Жапаров кол койгон жарлыкка ылайык Гүлнара Клара Самат Кыргызстан Россиядагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси болуп дайындалды. Ош шаарында 1-класстын окуучулары бир аптага эс алууга чыгышты. Ковид тумоосун жайылтпоо максатында каладагы билим берүү мекемелеринде текши медициналык кароо жүргүзүлүүдө. Бишкекте Катар кайрымдуулук фондусунун колдоосу менен тубаса жүрөк оорусунан жабыркаган балага акысыз операция жасалды. Шейшемби 23 февраль Кыргызстанда мекендик коргоочулардын күнү белгиленди. Президент Садыр Жапаров 23 февраль ата мекендик коргоочулардын күнү менен куттуктады. Президент Садыр Жапаров куралдуу күчтөрдүн, башка аскердик түзүмдөрүнүн жана мыйзамда аскердик кызмат каралган мамлекеттик органдарынын катарынан мөөнөттүү аскердик жана альтернативдик кызматтын белгиленген мөөнөтүн өтөп бүткөн аскер жана альтернативдик кызматтын кызматкерлерин запаска бошотуу, ошондой эле 2021 жылдын март-май айларында жарандарды мөөнөттүү аскердик жана альтернативдик кызмат өтөөгө кезектеги чакыруу жөнүндө жарлыкка кол койду. Россиянын борборунда Москва соода жарманке комплексинде Кыргызстандын павильону ачылды. Кадамжай районунун дыйканчылык аймактарында эрте бышуучу картошканы айдоо иштери башталды. Шаршемби 24 февраль президент Садыр Жапаров биринчи чет элдик иш сапары менен Москва шаарына барды. Анын алкагында стратегиялык өнөктөш өлкөнүн президенти Владимир Путин менен эки тараптуу жолугушуу өткөрдү. Мамлекет башчылары эки тараптуу кызматташуунун актуалдуу багыттарын, эки тарапты кызыктырган бардык маселелер боюнча биргелешкен өз ара аракеттенүүнүн келечегин талкуулашты. Ушул эле күнү президент Садыр Жапаров Москва шаарында Россияда жашаган кыргызстандыктар менен жолугушуп, менин максатым элибиздин көйгөйлөрүн чечүү, Кыргызстандын бардык жарандарын жумуш орундары менен камсыздап, татыктуу жашоого алып келүү, ошондой эле чет өлкөлөрдө иштеп жүргөн мекендештердин мекенге кайтып келүүсү үчүн жагымдуу шарттарды түзүү деп белгиледи. Талас облусундагы Маймак станциясынын базасында соода логистикалык борбор курулат. Нарында жылкыларды идентификациядан өткөрүү өнөктүгү башталды. Бейшемби 25 февраль президент Садыр Жапаров Россия Федерациясынын өкмөтүнүн төрагасы Михаил Мишустин менен жолугушуп, Кыргызстан менен Россиянын ортосунда түзүлгөн соода, экономикалык жана инвестициялык кызматташтык маселелери талкууланды. Ушул эле күнү Садыр Жапаров Россиянын федералдык жыйынынын Федерация кеңешинин төрайымы Валентина Матвиенко жана Россиянын федералдык жыйынынын мамлекеттик думасынын төрагасы Вячеслав Володин менен да жолугушуу өткөрдү. Анда эки тараптуу кызматташуунун келечеги, анын ичинде Кыргызстан менен Россиянын ортосундагы мамилелерди тереңдетүүдөгү маселелер талкууга алынды. Мамлекет башчы Садыр Жапаров Татарстан Республикасынын президенти Рустам Минниханов менен да жолугушуп, кыргыз-татар эки тараптуу байланыштарынын келечеги жөнүндө пикир алмашуу болду. Садыр Жапаров жумуш сапарынын алкагында Москва шаарында Россиянын ири бизнес өкүлдөрү менен жолугушту. Мамлекет башчысы аларга өлкөдөгү инвесторлорго ыңгайлуу шарт түзүп жаткан өзгөрүүлөр жөнүндө айтып берди. Жума 26 февраль Жогорку сотто 2020 жылда аткарылган иштердин жыйынтыгы чыгарылды жана пленумда жаза дайындоо боюнча соттук тажрыйба кабыл алынды. Премьер-министр Улукбек Марипов өлкөнүн бизнес омбудсмени Робин Орд Смит менен жолугушуп, ишкерлердин укугун жана мыйзамдык кызыкчылыгынын корголушу жана алардын мамлекеттик бийлик органдары тарабынан сакталышы үчүн бизнес омбудсмен институтунун ишинин маанилүүлүгүн белгиледи. Белгилүү опера ырчысы СССРдин эл артиси Токтоналы Сейталиевди акыркы сапарга узатуу зыйнат өттү. Ага бийлик өкүлдөрү, маданият ишмерлери, маркумдун жакындары катышты. Ишемби 27 февраль президент Садыр Жапаров Түркия Республикасынын президенти Реджеп Тайып Эрдоган менен телефон аркылуу сүйлөштү. Мамлекет башчылары эки жана көп тараптуу кызматташуунун актуалдуу маселелерин,
стратегиялык өнөктөштүктүн алкагында буга чейин жетишилген келишимдерди ишке ашыруунун жүрүшүн талкуулашты. Кыргызстанга жумуш сапары менен Өзбекстандын тышкы иштер министри Абдулазиз Камилов келди. Эки тараптын тышкы иштер министрлери мамлекеттик аларча резиденциясына жолукту. Андан кийин Өзбекстандын тышкы иштер министри Абдулазиз Камиловду президент Садыр Жапаров да кабыл алды. Премьер-министр Улукбек Марипов ЭККУнун Бишкектеги программалык кеңсесинин башчысы элчи Пьер фон Арксты анын өлкөдөгү миссиясынын аякташына байланыштуу кабыл алды. Жекшемби 28 февраль Абдулас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрында Кыргыз Республикасынын баатыры, мамлекеттик жана коомдук ишмер Гүлүпа Кондучалованын 100 жылдыгы белгиленди. Өлкө башчысы өмүрү өрнөк болгон инсандын эмгеги тарых алдында бийик экенин белгиледи. Өкмөт башчы Улукбек Марипов IT тармакта иштеген ишкерлер менен жолугушту. Анда премьер-министр өлкө экономикасынын өнүгүүсү үчүн IT тармактын маанилүүлүгүн жана бизнес тармактын бюджеттин киреше бөлүгүнө 21 миллиард сомдон ашуун киреше салыгы түрүндө жана социалдык чегерүүлөргө 17 миллиард сомго жакын каражат суммасындагы салым кошуп жаткандыгын белгиледи.